орозодо кээ бир адамдар үзүлүлөт деп. Биринчиден оорукчан адам. Оорукчан адам кандай оору дегенде алымдар эскеришет. Эки түрдүү оору эки түрдүү болот. Биринчиси айыгуусунан үмүт болгон убактылуу оорулар. Ал адамдар эмне кылат? Оорукчан учурунда, ошол оору учурунда ооз ачканга уруксат берет. Эгерде орозо анын кыйынчылык болсо, орозо кармаса, кыйналса, орозо учурунда оозун ачат, кийин айыккандан кийин казасын кармайт ал адам. Экинчи оорунун экинчи түрү болсо, бул эмне? Айыкпас оорулар. Кээ бир оорулар бар, рак оорусу, сахар оорусу, ушул сыяктуу жана айыкпаган, дарысы жок оорулар болсо, алар эгерде орозо аларга оор келе турган болсо, орозо кармаса оорусу күчөйө турган болсо, же болбосо катуу ооруп кыйнала турган болсо, андай адамдар эмне кылат? Андай адамдар оозун ачат дагы, орозосун казасын кармабайт. Бирок ар бир күнүнө 750 граммдан кедейлерге тамак берет. 750 граммдан кедейлерге тамак берет. Кандай тамак берет дегенде, ар бир жердин жергиликтүү тамагынан. Мисалы үчүн бизде таянган тамагыбыз нан да, ошо ундан берсе болот. 750 граммдан ар бир күнүнө эсептеп un берсе болот. Күрүч берсе болот, макарон берсе болот, ошондой нерселерден берет. Бул эмне? Айыкпаган оорулар.